Жакшы кабарларыбыздын учун улай айтып кетсек, жакында эле өзүңүздөргө маалым болгондой, апаларыбызды чогултуп, Уркия урпактарыны 30 жылдан бери жетектеп жүргөн Нуркамилова Зура эжекебиз Ала-Тоо айымдары төрайымы колунан Каникей орденине ээ болду. Ылайым дагы да төрүбүздүн ажарын ачып, шайыр маанайда жүрө бериңиздер. 9 майга карата Төлөс айыл аймагынын жетекчилигинин колдоосу менен Төлөс жаштар комитети Төлөс айылдарынын арасында жалпы призовой фонд 20 000 болгон волейбол жана футбол боюнча турнир өткөзүштү. Анда эмес ошол күнкү видео тасмаларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Моолуда Прибалтикага юрмалага чейин барып эс алып келген футболисттерибиз бар. Неге биз чыксак болбойт? Ошондуктан футболдо биринчи тартип. Азыр мына калыстар тобу İmam Aka, bana Alat, Murat. Bana Murat Ağalar üçevi bugün ne dese oşol bolot. Kalız dep öz atı özlerinde. Ошентип бул турнирлер кызып өтүп, волейбол боюнча биринчи орунду жайылма оюнчулары, экинчи орунду толман оюнчулары, үчүнчү орунду додоң оюнчулары ээлешти. Ал эми футбол боюнча биринчи орунга Төлөстүн Уркия Салиева орто мектебинин окуучулары, экинчи орунга додоң оюнчулары, үчүнчү орунга Айтамга оюнчулары ээ болушту. Сиздер менен мен Бакытбек уулу Нурсейит, Төлөстүн борбордук стадиону. 2 май күнү Төлөс айыл аймагынын Бостонбаев орто мектебинин окуучулары Абдыгапаров Тилек, Матаев Жомарт, Кубаныч уулу Кылыч, Акбарали уулу Искак, Рахматилла уулу Нур Мухаммед Төлөс намысын коргоп жана ошондой эле Жийде орто мектебинин окуучусу Нурмаматов Азим жалпысынан 8 окуучу Ош областынан атынан барып, мектеп окуучулары арасында өткөрүлгөн республикалык спартакиада оюндарына катышып келишти. Сынак Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдөгү Каракол шаарында болуп өттү. Эске сала кетсек, бул азаматтарды машыктырып алып барган Каразаков Мырзабай жана Карымшаков Сапарали агайларыбыз болушту. Негизинен бул таймаш спорттун 10дон ашык түрү боюнча болуп өттү. Биздин балбандар грек-рим күрөшү боюнча барышкан. Жыйынтыгында республикалык окуучулар арасындагы спартакиадада Абдыгапаров Тилек 63 кг салмакта 3-чү орунду, ал эми Кубаныч уулу Кылыч 46 кг салмакта 3-чү орунду колго алышып, 6 май күнү Төлөс журтуна кайра кайтышты. Бүгүн Бишкек шаарында Төлөс биримдигинин жыйналуусу болуп өттү. Бишкектеги Төлөс биримдигинин жаштарынын өкүлү менен баарлаштык. Максат мырза, бүгүнкү иш-чара жөнүндө баян кылып берсеңиз. Ассаламу алейкум Төлөс элим. Биз бүгүн 13 май борбор калабыз Бишкекте. Төлөс элибиздин биримдиги үчүн болуп жаткан атайын уюштурулуп жаткан футбол оюнунан чайканада чогуу отуруп ага-инилер менен отуруп эс алгандын уже кезектеги чыгарылышын өткөздүк. Аябай жакшы деңгээлде өзүнүн туулуп өскөн жерден ушунча алыс болгонуна карабай ушунча ага-ине достор чогулуп, бири-бирибизге өзүбүздүн туулуп өскөн айылдагыдай атмосфера тартуулап, аябай жакшы деңгээлде өткөздүк. Элдердин саны мурдакка караганда күндөн күнгө келип атат. Мурда келип жүргөн балдардан дагы башка балдар келип бири-бирибиз менен таанышып, ошол футбол ойноп таанышып, уже 3-чү жолу болгонуна карабастан Бишкекте бири-бирибизди тааныган себептен ар кайсы байкелерибиз, агаларыбыз, инелерибиз ар кайсы тармакта иштегенден уже бири-бирине пайдасы тийип, бири-бирине жардамдары тийип баштады. Практика жүзүндө болуп атат. Бул 3-чү чыгарылыш болсо, эми ушуну адатка айландырып, ар айда чыгарып отурмай болуп атабыз.